Жараткан Алла Таалага мактоо шүгүрлөрдү, анын элчиси сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып сөзүмдү баштаймын. Назарыңыздарда кайрадан куттуу Рамазан берүүсү, саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүнүн коногу Манас университетинин теология факультетинде ага окутуучу, доценттин милдетин аткаруучу доктор Айтмамов Кариев агай келди. Кош келипсиз агай. Саламатсыздарбы? Рамазан айы кут болсун сиздин дагы. Рахмат. Албетте биз ошол Рамазан айы дегенде бул бүгүн сиз менен ошол орозонун маани маңызы жана анын фыкх жактан өңүтү, фыкх жактагы суроо жооптор боюнча улантайлы агай. Деги эле кыскача орозо деген эмне, ошодон айтып берсеңиз көрүүчүлөргө. Бисмиллахир-рахманир-рахим ва бихи настаин. Кудай Таалага чексиз хамды саналар, пайгамбарыбызга саламдар болгон болсун. Ислам динин бизге жеткирген ар бир алым, улама, кары кураларга дагы Алла Тааланын мээрими, ырайымы болгон болсун. Орозо эмне? Орозо айы кайсы башка айлардан кайсы өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турат? Маани маңызы эмне, анан фикхтык өңүтү эмне деген туурасында бир аз сөз кылып кетмекчибиз. Орозо айы бул ислам дининин ислам дининин 5 негизги түркүнүн негизги ибадатынын бирөөсү болуп эсептелет. Орозо айы Куран түшүрүлгөн ай болуп эсептелет. Орозо айы мусулмандардын, үммөттүн ынтымак ыракештигин бекемдеген ай болуп эсептелет. Ошону менен бирге мусулмандардын ортосундагы кечиримдүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, ырайымдуулуктун берекенин айы болуп эсептелет десек дагы болот. Анан аяттагы лааллакум таттакун деп айтылган такыбачылыктын айы десек дагы болот деп айтсак болот да. Мисалы Куран-ы Каримда ошол Бакара сүрөсүнүн 182, 183, 184 деп уланган аяттарда мондой кылсаңар деп туруп, анан кийин такыбачылыкка жетишесиңер дегендей таризде бизге көрсөтмөлөр бар. Ошол көрсөтмөлөрдүн негизинде биз бул айды, Рамазан айыны такыбачылыктын, башкача айтканда руханий азык топтоонун айы деп эсептесек дагы жаңылышпайбыз. Анан орозонун негизи эле сөздүк мааниси бир нерседен оолак туруу, бир нерсе менен беттешкенде өзүн өзү колго алуу, контролдоо деген мааниге келет. Терминдик мааниси болсо, орозо кармоого күчү жеткен адамдын ибадат максатында багымдат намазынын азанынан тартып, шам намазынын азанына чейинки убакытта жеп ичүүдөн, жынстык катнаштан, орозо кармоочуга жарашпаган адап акылыктан алыс болуусу деген аныктаманы берсек туура болот деп эсептейм. Орозонун мусулмандарга парз экендигинде эч кандай шек жок. Себеби аят карималарыбыз бар, хадистерибиз бар. Ошону менен бирге мусулмандардын, жалпы мусулмандардын ижмасы дагы бул туурасында бизге орозонун парз экендигин тастыктап берет. Кимдерге парз, анан кимдерге парз эмес деген суроого кандай жооп айтсак болот? Ал боюнча Бакара сүрөсүнүн 183-185 аятына чейинки аяттарды бир карап коюлганда, Бисмиллахир-рахманир-рахим ва бихи настаин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. О иман келтиргендер, силерге башкаларга парз кылынгандай эле силерге дагы орозо айында орозо кармоо силерге парз кылынды, балким такыба болорсуңар. Айяма мадудат, белгилүү бир күндөрдө. Фаман кана минкум маридан. Эми бул жерде исламдык методологиясында акылды колдонуу принциби жатат. Эгерде дени сак болуп ошол орозо айына жеткен болсо, ал орозо кармашы керек деген маанинде. Ал эми кимде ким оорулуу болуп кала турган болсо, ава ала сафарин, же болбосо сапар жол машакаты орозо кармабай койгонго дагы уруксат берген учур болуп эсептелет. Фаидат мин айямин ухар, башка айыккан күнүндө же болбосо ошо бара турган жерине жетип алгандан кийин орозо кармап берип койсо боло берет. Ва алаллазина ютиқунаху, тафсирлерде бул жердеги ла ютиқунаху деп айтылат. Эми жашы улгайып калгандар орозо кармаганга милдеттүү, бирок жашы улгайып калгандар. Жашы улгайбаса деле оорулуу болгондор. Мисалы жарым оорулуу дейли, оорулууларга итак эле парз эмес, жарым оорулуу боло турган болсо максимум
асырга чейин кармап, асырдан кийин кармай албай кала турган оорулуулар да бар. Ошолорго фидия берүү аркылуу бул жоопкерчиликтен, орозо кармоо жоопкерчилигинен кутулса болот деген бир эме бар. Жол бар. Эми бул жердеги аятта көп эле нерселер бар, бирок ошол жерде кимде ким орозо айына дени сак абалда жеткен болсо, акылы иштеген абалда жеткен болсо, анда орозонун парз экендигин түшүнгөн абалда орозо кармаш керек деген жоопту айтсак болот. Кимдерге парз эмес дегенде биз сапарда болсо кармабайт, оорулуу болсо кармабайт, боюнда болуп калган болсо, мисалы түйүлдүктүн өөрчүш үчүн бул аябай маанилүү болуп эсептелет. Кармабаш керек шарият боюнча. Эгерде кармап анан түйүлдүк өөрчүбөй кала турган болсо, анда баланын укугуна, шариятта көрсөтүлгөн баланын укугуна апасы же атасы дагы кошо кирген болуп калат. Ошон үчүн бул жерде боюнда бар кишилер дагы, аялдар дагы кармабайт. Бала эмизген учурда кармабайт, жашы улгайып калган учурда кармабайт. Коркутуу жана мажбурлоо боло турган болсо, орозо кармаган кишини, же болбосо кайсыл бир дене мүчөсүнүн кесилиши анык боло турган болсо, мына ушул учурда дагы жанын сактап калыш үчүн орозо кармабай калат. Ачкалык жана чаңкоо маселеси учурунда дагы, эгерде өтө оор жумушта иштей турган болсо, орозо кармай турган болсо, анда жанагы иш бергендин акысына кирип калбаш үчүн ошол жерде орозону башка учурда кармап берүүгө, жанагы эс алууга чыккан учурда, өргүүгө чыккан учурда кармап берүүгө укуктуу болот шарият жагынан. Себеби ал баласын, үй бүлөсүн бакканга милдеттүү. Этеккири келгенде дагы Азирет Айшадан келген хадис аркылуу бул жерде орозо кармабайт дегеним кийин казасын кармап берет. Анан нифас учурунда дагы намаз окубагандай эле орозо да кармабай калат. Оор иштерде, өтө эле оор иштерде иштөө маселеси дагы ушул жерде айтылып кетиш керек. Үй бүлөнү багуу, нафака табуу, рызкы алып келүү, бала бакыраны багыш атанын мойнуна жүктөлгөн парз болгондугу үчүн бул жерде эгерде орозо кармап иштебей кое турган болсо, ошо үй бүлөсүн бага албай кала турган болсо, анда биз орозосун кечиктиргенге уруксат берет дейбиз шариятта. Ушул учурларда, азыркы учурлардагы жана башка оорулардагы кийинирээк келебиз аларга, кармабай койгонго шарият уруксат берет. Кыяс жол аркылуу ушул оорулууларга эме кылып туруп, салыштырып айтсак, азыр бир аздан кийин көп эле оорулуулардын дагы орозо кармабаганга укуктуу экендигин бул жерден айтып кетебиз. Булардан сырткаркы учурларда кадимки күчү жетип аткан болсо, анда акылы тунук болгон болсо, ал кишилер кармайт. Жана айттыңыз го, орозонун аныктамасын айтып, ошол багымдаттын убактысынан шамдын азанына чейинки убакта жебүүчүдөн жана жыныстык жакындоодон тыюлуу депчи. Анан ошого демек ошол жебүүчү жыныстык жакындоо орозону бузат деп айтсак болот. Анан орозого ошол орозодо макруу болгон же ошол орозонун бузууга жаткана себеп болгон нерселер кайсы, ошолордон дагы? Эми орозодо аткарылышы таптакыр арам болгон иштер бар. Булар атайын жеп ичиш. Билбей жеп ичип ала турган болсо, анда кечиримдүү болот. Орозосун уланта берет. Себеби пайгамбарыбыздан хадиси бар. Мен акала ау шарибан насиян фалютимма саумаху фа иннама атамаху Аллаху ва сакаху деген хадиси бар. Кимде ким билбей жеп ичип ала турган болсо, ал орозосун улантсын, толуктасын. Анткени Кудай Таала аны жеп ичирди деген хадис бар. Жада калса имам Абу Ханифа ушул хадис болбосо, мен кыяс жолу аркылуу жеп ичип алганда, унутуп дагы жеп ичип алган болсо, орозосу бузулат деп айтмак элем дейт. Бирок ушул хадистин негизинде истихсанан не кылган, Абу Ханифа дагы бузулбайт деген Ханафи мазхабында бир фатва берген. Атайын жеп ичиштен сырткаркы билбей жеп ичиш бузбайт, бирок атайын жеп ичиш арам. Жыныстык катнаштагы күндүзү гана арам, орозо кармап аткан учурда. Бир ай бою жыныстык катнаш арам экен деген түшүнүктөр дагы бар экен жаштардын ортосунда. Ал туура эмес. Күндүзү гана орозо кармап аткан учурда арам болуп эсептелет. Ва ухилла лакум лейлата сиям ар-рафасу.
Ал эми түндөсү болсо, орозо кармаган күндөрүнүн түндөсүндө жыныстык катнаш силерге адал кылынды деген нерсе бар. Анан ушу менен бирге жыныстык катнаш дегенде бир эле нерсени айтып коюшат. Жыныстык лаззат берүүчү мастурбация сыяктуу нерселер дагы арам кылынган. Себеби бул айда биз руханий азыкты камдап ала турган ай болуп эсептелет. Эми макро болгон нерселер эмне дей турган болсоң, дамын татып көрүү макро болуп эсептелет. Бирок турмуштук тажрыйба 40 жылдан бери даярдап жүргөн тамагын аялдар кайсыл тамакка канча кашык туз салыш керектигин турмуштук тажрыйбада билип эле жүрөт. Анан бул нерсе проблема эмес, аларга макро, бирок ошол тармакта 1000 кишиге, 100 кишиге, 500 кишиге тамак даярдаган ашпоздорубуз бар. Алар милдеттүү түрдө ошол даамын татып көргөнгө милдеттүү болуп калат, даже жада калса. Алар үчүн макро эмес, даамын татып көрүп, ошол 1000 кишинин орозо ачышына, ооз ачышына даярдап аткан тамагын нормалдуу абалда даярдашка милдеттүү. Ошон үчүн бул жерде даамын татып карап көрсө эчтеке болбойт. Жубай менен өбүшүү макру болуп эсептелет. Өзгөчө жаш үйлөнгөндөр үчүн. Пайгамбарыбызга бир жаш улгайып калган сахаба келип, аялымды өпсөм болобу дегенде, болот деп айткан. Азирети Умар келип сураганда, болбойт деп жооп берген. Азирети Умар неге мындай жооп бердиңиз, бир эле суроого эки башка дегенде, анан айтып берет, ошол жаш үйлөнгөндөр, жаштар өбүшүүдөн кийинки жыныстык катнашка дагы өтүп кетиши мүмкүн. Саддан лизария деп алдын алуу кылып. Ооба. Ушундай фатва бердим деген сөздү айткан. Анан кан тапшыруу хижама бизде эч кандай Ханафи мазхабында орозону бузбайт, бирок макро болуп эсептелет. Себеби орозонун акыркы күнүндө болсо эч проблема жок. Бирок орозонун башында эле кан тапшырып хижама кылып кой турган болсок, бир аз алсыздай түшүшүбүз мүмкүн. Бирок орозодон сырткакы учурларда хижаманын фазилеттери аябай эле көп. Пайгамбарыбыз өзү дагы кылган. Анан ошол доордун акчасы менен чоң үлкөн акчада, суммада акча берген. Бул дегени пайгамбарыбыз ошо сахабаларды дагы ушул ишке үгүттөгөн. Ден соолукту караш керек деген мааниде. Күндүн ысык аптабында душ алуу макро дейт. Бирок орозо кармай албай кала турган даражада болсо, анда душ алса, бассейнге кирсе, эгерде оозуна кирбей турган болсо, мала ятимул важиб илля бихи дей турган биздин эмебиз бар, принцибибиз бар. Кайсыл бир важип амалды толуктоодо себепчи амалдарды аткарыш дагы важип болуп калат. Анан бизде мустахаб амалдарыбыз дагы бар. Ушул орозону туура же болбосо сооптуураак кармап Кудай Тааланын астында Кудай Таалага наашүгүрчүлүк кылбай турган деңгээлде кармап бере турган пенде болуш үчүн аткарышыбыз керек болгон мустахаб болгон амалдар дагы бар. Бул саарлык маселеси. Тасахару фа инна фис сухури барака деген пайгамбарыбыздын хадиси дагы бар. Саарлык кылгыла, саарлыкта Кудай Тааланын берекеси бар деген хадиси бар. Ошого амал кылуу максатында эртең менен туруп кадимки саарлыкты кылышыбыз мустахаб амал болуп эсептелет. Иптарды сөзсүз кылышыбыз керек, кечиктирбей кылышыбыз керек. Бир эле нерсе эскертүү иретинде бизде жанагы шам намазы учурунда көпчүлүк ооз ачарларда ушундай болуп калат. Кафе, ресторандарда же болбосо үйлөрдө ооз ачкандан кийин даам татып курма же суу менен, туз менен жана башка нерсе менен ооз ачкандан кийин дароо туруп намаз окуп алганыбыз жакшы. Биринчи тамак келсин, ичип алайлы анан кийин дегенде бир аз убакыт өтүп кетиши мүмкүн. Же болбосо биринчиси келгенден кийин эми экинчисин дагы алып келе берели, анан кийин окуп аласыздар дей турган болсо, анда өзүң да билесиң, Ханафи мазхабында шам намазы биздин имам Абу Юсуф жана имам Мухаммеддин пикири менен амал кылабыз. Түркистандагы, Орто Азиядагы ханафилер аябай кыска мөөнөттү беришет. Ал эми Түркиядагы жана башка жактагы ханафилер болсо имам Азамдын. Алар 40 мүнөткө чейинки шам намазынын убактысы болот деп эсептешет. Бирок бизде ханафибиз, бирок имам Абу Ханифанын шакирттеринин пикирин карманабыз. Ихтият маселесине таянуу менен. Ооз ачыруу дагы мустахаб.
Валау бишшиқи тамрин деген нерсе бар, хадис бар. Ооз ачырып койгула, жада калса бир курманын жарымын бөлүшүп болсо дагы ооз ачырып койгула. Себеби ооз ачырган киши орозо туткан кишинин сообуна ээлер болуп калар эт. Ошондой таризде мустахап амал катары айтып кеткен пайгамбарыбыздын хадистери дагы бар. Ооз ачарда дуасы менен ооз ачар кылганыбыз жакшы. Анан мустахап амалдардын эң негизгиси адеп ахлак маселеси. Орозо кармоочуга ылайыктуу болбогон, жарашпаган адеп ахлак маселелеринен оолак болушу керек. Рамазанда өзгөчө. Жөнөкөй эле жолдо машина айдап, ун айдап баратканда деле ошол жолдун эрежелерин же болбосо жүргүнчүлөргө эч кандай мүшкүл жаратпай турган абалда пробкада турганда деле сөгүнүп сагынбастан этика менен, эстетика менен айдаган маселеси. Рамазанда руханий азыкты алуу максатында биз көптөгөн иштерди кылсак болот. Ошолордун бирөөсү дагы этикаф болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз өзү дагы кылып жүргөн. Бул эми албетте муфтияттын көрсөткөн таризинде аткарылыш керек. Ар ким эле өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм деген таризде мечиттерди гостиницага айлантырып албаш керек. Этикафтын дагы өзүнүн эрежелери бар. Муфтияттын көргөзгөн таризинде аткарса дагы жакшы болот деген пикирдемин. Рахмат. Анан жогоруда айтып өттүңүз го, мисалы эгерде аябай кары болсо же болбосо сыркоолуу болсо же орозо кармаага мүмкүнчүлүк болбогондор фидия берсе болот деп, анан орозонун атайын ачып алгандарга дагы кафарат берет деп. Ушу фидия менен кафараттын тартибин боюнча да айтып берсеңиз. Фидия бул Кудай Тааланын альтернативдүү түрдө берген бир инсаниятка белеги болуп эсептелет. Башкача айтканда, күчүң жетпей турган болсо, физиологиялык жактан күчүң жетпей турган болсо, анда сен бул ишти эмес, орозо кармоо ишин эмес, могу ишти аткарсаң дагы болот. Ошондой эле соопко ээ болосуң, ошол эле жоопкерчиликтен куртуласың деген таризде. Эми фидия муфтияттын өзүнүн көрсөткөн таризинде, өзүнүн сайтында көрсөткөн таризинде төлөнүш керек. Суммасы канча? Эми суммасы муфтияттын көрсөткөн нерсеси фарз эмес, бирок ар ким өзүнүн вижданы менен дагы эсептешип фидия берсе жакшы болот. Орозо кармаган учурда сен жана мен бир күндүк орозо кармаганда эмне менен саарлык кылып, эмне менен ифтар кылып аткан болсом, ошонун акчасын орточо эсеби менен берип койгонум дурус болот. Фидиянын аныктамасы ушул. Башкача айтканда, Кудай Таала орозо кармаганга күчү жетпеген кишилерге альтернативдүү түрдө могу ишти дагы аткарсаңар болот деген көрсөтмөсү болуп эсептелет. Ал эми кафарат деген атайын бузган болсо орозону, жанагы айткандай, атайын жеп ичип ала турган болсо, же болбосо атайын жынстык катнашка бара турган болсо, анда кафарат төлөйт. Кафарат төлөйт дегени 60 күн Ханафи мазхабы боюнча мутабиан, башкача айтканда катарма катар 60 күн кафарат катарында орозо кармайт. Эми орозо кармайт дегенде биз 30 күн орозо кармаганда деле анатомия, физиологиябыз бир аз жүдөй түшөт. Ал эми 60 күн кармаганда бул бир тойлы кишиге оор машакат жаратат. Ошон үчүн бул дегени Кудай Тааланын койгон мыйзамдары менен ойношпогула. Кудай Тааланын амир буйруктарына толук баш ийгиле деген тариздеги экинчи мааниси дагы бар. Биринчиси жаза боло турган болсо, эгерде Кудай Тааланын амир буйруктары менен ойной турган болсоңор, мына ушул жазаларга тартыласыңар дей турган болсо, экинчи мааниси ислам укугу методологиясынын негизинде Кудай Таала амир кылган, буйрук кылган нерселер менен ойношпогула. Эгерде ойношо турган болсоңор, ойной турган болсоңор, мындай жазаларга тартылып каласыңар деген таризде. 60 күнгө күчү жетпей кала турган болсо, 60 эмеге ооз ачтырса болобу деген нерселер да бар. Бизде баягы кыргыздын ооз ачыруу үрп-адатын карай турган болсок дагы, биздин ата-бабаларыбыз мурда ушул нерсеге бир аз дыккат кылышкан экен. Орозодо эми билип билбей кээде катачылык менен дагы ушул иштерди аткарып калсак, билбей калсак,
анда Кудай Таала кечириш үчүн мен ооз ачырып коеюн деп биздин ата бабаларыбыз эски муунду билесиңер. Сөз түрдө ороз айында айылга, кыштакка ооз ачырып коюш керек. Ооз ачырууну өздөрүнө парздай эле кабыл кылган түшүнүк дагы бар. Бул түшүнүктүн аркасында да ошол эгерде каффарат төлөй турган жагдай болуп калса мен билбестен, анда Кудай Таала мени ушул жоопкерчиликтен кутултсун деген таризде дагы үрп-адатта ушундай ооз ачыруу салтташып калган экен. Чындап эле ошол азыр сиз айтсаңыз эстеп атам, мен дагы ошо элет жеринде азыр деле ошол чөйрөбүздөгү адамдардан дээрлик мондай түшүнүк бар да, дагы деле ооз ачырыш керек эле деп өзүнчө бир өзүнө озуйпа милдет катары эсептеп алат да. Бирок анын ооз ачтыруу экенин диний жактан деле бир сөзсүз парыз эмес да ооз ачтыруу. Бул мустахаб сүннөт амалдарга кирип атат. Анан ошо биздин элдин ошондой ооз ачтыруунун өзүнө милдет калуусунун себеби дагы чындап эле кызык ошондой мааниде болсочу. Негизи ошо ооз ачырууда хадистер көп. Анан эмелер дагы бар, сахабалардын дагы бул ишке такай эме кылган учурлар да кездешет. Бирок ошону менен бирге биздин кыргыз ата бабаларыбыз өзүбүздү жана шариятты үрп-адат менен, салт санабыз менен камыр жумур кылып, жанагы Ханафи мазхабында ихтият деген маселе бар, билесиң. Ошол ихтияттын негизинде ушундай таризде кабыл кылып алыштыр. Парз эмес, эч кандай важип эмес, бирок аткарып койсоң аябай сооп деген бир маани бар. Ошон менен бирге биздин ата бабаларыбыз салтташкан исламдын бир бөлүкчөсү катары ушундай маанини да жүктөгөн экен ооз ачарга. Рахмат агай, анан бизде азыркы учурда бүгүнкү күндө актуалдуу ошол бул эми классикалык нерселерди айттыңыз, ооз жабуу, ооз ачуу боюнчачы, орозонун бузулуусу, орозонун улануусу боюнчачы. Анан азыркы бүгүнкү күнгө келгенде мисалы дары-дармек колдонуу маселеси бар, укол алуу же жаңа капельница алуу деген. Жалпы эле ушул медициналык жактагы биздин мындай дарылануу иштерибиз же барып сыркоологон учурларда кандайдыр бир мисалы буу менен дагы баягы ингаляция деп коет, ошондой да дарылануулар бар да. Ошолордун орозого кандай таасири бар? Орозону бузуп бузбай боюнча дагы биздин көрөрмандарга бир аз маалымат берсеңиз. Астма аппаратын колдонгондор бемарал колдонуп орозосун кармай берсе болот. Бул жөнүндө үлкөн аалымдардын фатуалары бар. Аалымдардын бир пикирдүү фатуалары бар. Ижмасы почти. Ингаляция туурасында мен жеке пикиримде деле эч кандай мүшкүл жаралбайт. Ушул астма аппаратына уруксат берген фатуага кыяс кылып туруп биз ингаляцияга дагы уруксат беребиз. Проблемасы жок. Анан ошол баягы Жидда шаарында 1997 жылы жалпы мусулман аалымдарынын курултайы болгон. Ошол курултайда орозо маселеси талкууланган. Орозо маселесин талкуулаганда кайсыл дарылануу же дарылоо маселелери орозону бузат же бузбайт деген маселе каралып, ошол жерде көзгө тамызган дары-дармектер орозону бузбайт дейт. Кулакка тамызган дары-дармектер орозону бузбайт дейт. Анан мен бир жогорку даражадагы адис менен сүйлөшүп көргөндө, кулактан тамызылган дары ашказанга жетеби жетпейби дегенде, кадимки кишинин кулагынан тамызылган дары эч качан ашказанга жетпейт дейт. Бирок дүлөй болуп калса жетип калуу ыктымалы бар дейт. Эгерде 3-4 тамчы болгон болсо дейт. Бир тамчы болсо жетпей калышы деле мүмкүн дейт. Анан мурунга азыркы учурда биздин жаштарда көп эме кылынат. Эгерде мурунга кылынгандан кийин, дары агызылгандан кийин жутуп албастан кайра түкүрүп берген болсо эч кандай проблема жок. Анан кээ бир эмелер бар, ошол ооз чайкаган дарылар бар. Аларды дагы чайкаса болот, бирок даамы ашказанга жетип калбаш керек. Ошону менен бирге сен айткандай уколдор же болбосо жанагы эмне дедиң эле? Глюкоза. Ошолорду ала турган болсок,
эгерде азыктандыруучу касиетке ээ боло турган болсо, питательный өзгөчөлүгү боло турган болсо, анда орозону бузат. Жамбаштан алган болсо деле азыктандыруучу өзгөчөлүккө ээ боло турган болсо, орозону бузат. Кадимки кишинин тамак аш жегенде эле күч кубатка ээ болуп кала турган болсо, анда орозосу бузат. Негизи мындай кишилерге орозо кармаш өзү парз эмес. Эгер оорулуу боло турган болсо. Анан эгер андай азыктандыруучу өзгөчөлүккө ээ болбой турган уколдор боло турган болсо, мисалы гриппке каршы же болбосо аллергияга каршы ушул сыяктуу нерселер боло турган болсо, анда орозону бузбайт деп эле айтабыз. Анан тишти буломалатуу, коронка койдуруш жана башка нерселер оозду чайкаганда, ошол баарыбыз эле билебиз, ошо тиш алдырганда же буломалатканда жанагы түкүрүгү же болбосо ошол баягы тиштин калдыктары ашказанга өтүп кете турган болсо, орозону бузат. Ал эми өткөрбөй эле доктор менен сүйлөшүп, орозомун дей турган болсок, этияттап кылган болсо, анан түкүрүүбүзгө мүмкүнчүлүк бере турган болсо, бат-бат түкүрүүбүзгө, анда орозону бузбайт деп эле айтканыбыз дурус болот. Себеби эч ким гарантия бере албайт. Именно ошол аш калганда, көп нерсе жебегенде тиш ооруп баштайт. Негизи бул маселелерге баш бакпай эле орозодон мурда бир стоматологко кайрылып койгонубуз дурус болот. Анан жанакы оорулуу болсо деген нерсе бар го. Анан бизде мындай нерсе да көп айтылат да, агай. Ошол диагноз койгон, сен оорулуусуң, сен орозо кармаба деген врачтын адалет жана дап деп коет го, баягы жарык болбош керек, ал мусулман болуш керек, намазхан болуш керек, мындай ишенимдүү бир врач болуш керек деген дагы бир мындай шарт, талап бар, критерий бар да. Ошол канчалык деңгээлде туура жана актуалдуу? Мен азыркы кыргыз коомчулугундагы докторлорубуздун динге карама каршы саясат жүргүзө тургандыгына эмем жок, эч кандай. Башкача айтканда, динге карама каршы ой пикирде эмес биздин докторлорубуз. Докторлорубуз деле азыр 5 бал намаз окушат, өздөрү орозо кармашат. Булар деле койгон диагноздору мурда баягы Дарул Ислам, Дарул Харб деген маселелер бар болгон, ошол жерде ушундай нерселер талап кылынган. Эгерде ушундай боло турган болсо, эмне кылам дегенде, анда ишеничтүү мусулман болбосо дагы ишеничтүү доктурлардын койгон диагнозунан 3 болуш керек деген нерсени кылган. Талап кылышкан. Ал эми биздин азыркы коомчулукта биздин доктурларыбыз койгон диагноз туура эле болуп эсептелет. Эгерде бир киши дагы орозо кармоо сага сөзсүз түрдө зыяндуу, өмүрүңдү кыскартат, кооптуу дей турган болсо, анда орозо кармабай эле койгону дурус болот. Мисалы, сахар оорулары бар. Сахар ооруларынын канча түрү бар экен билбейм, бирок кээ бир сахар менен ооругандар орозо кармаса сахары түшүп, нормалдуу абалга келип калат экен. Кээ бирөөлөрү кармаса, алардыкы тескерисинче жогорулап кетет экен. Аны мен жана сен биле албайсың, аны доктор гана билет. Ошол доктор айтканына жараша орозо кармоочу оорулуу киши өз эмесин карап алыш керек, өзүнүн жагдайын карап алыш керек. Рахмат агай, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошол бизге орозонун фыкыhtык жактан өңүтүн, аныктамасынан баштап бузуп-бузбаган темалар менен бирге азыркы учурда бүгүнкү күндө актуалдуу болгон суроолорубузга жооп алдык. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Академиялык жашооңузда жеке үй бүлөлүк чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, бар болуңуз. Рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, албетте бул орозо деген жебүүчүдөн жана жыныстык жакындоодон тыйылуу, бул эми фыкых жактан аныктамасы. Бирок агай дагы жогоруда айтып өткөндөй, ушуга кошумча катары дагы өзү бул адеп ахлактык ар кандай сапаттардан дагы арылуу депчи. Эми бүгүнкү берүүдөгү бузган жана бузбаган нерселер өтө аз. Ушул нерселерди ар бирибиз билебиз, анан дагы билип алдык эстетүү маанисинде. Бирок ошо баягы ибадаттардын дагы өзүнүн максаты бар эмес. Ибадаттардын эң максатынын жогорку, эң негизги максаттарынын бири катары дагы ошол бир эле жебүүчүдөн эле тыйылбастан өзүбүздүн тилибизди ар кандай жаман сөздөрдөн, ушак кыйбаттардан, бирөөгө көрө албастыктан, эки жүздүүлүктөн дагы алыс болуп, ошондой эле
бирөөгө жаман сөз айтып, бирөөнү сөкпөстөн, бирөөгө көңүлүн орутпастан, жакындарыбызга, башка иш жеринде болсун, ошол учурларда дагы көңүл орутпастан, башка денебизге дагы, рухубузга да орозо карматып, ушул баалуулуктарды кийинки Рамазанга чейин биз мындайча айтканда сапат кылып алганга да бир мүмкүнчүлүк болот деген ойдомун. Ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү соңуна келип жетти. Эмки берүүлөрдөн кезишкенче аманчылыкта туруңуздар.